Tüpten başlayan пробка Алпысқа чейин. Сиз көргөн бул видеону Түп районунун тургундарынын бири 11 декабрда Түп кеген жолунда тарткан. Ал кардан улам жол жабылып калганын айтып, элди сыртка чыкпай турууга чакырган. Ушундай эле көрүнүш Түп районунун Шаата айылына бараткан жолдо да болду. Бул күнү эл айылга кире бериште кардан өтө албай туруп калган. Аймакта кар 8 декабрдан 11 декабрдын кечине чейин тынбай жааган. Жолчулар катуу шамал тазаланган жолду улам жаап салып, аларды түйшүккө салганын айтып жатышат. Азыр жаңы эле ачып кеткен, тазалап койгон жерди кайра эле шамал үйлөп салып атат. Түп тасма жолунда Түп районунда жалпы 486 чакырым жол бар. Тынымсыз жааган кардан улам жол тейлеген оор техникалар жетишпей калып, айрым автожолдордо жүргүнчүлөр күтүп турууга аргасыз болгонун адистер Азаттыкка билдирди. Бирлик Талды суу айылдарынын ортосунда 50дөй унаа, Михайловка Николаевка Токтоян жолунда 20дай унаа 10 декабрда кечки саат 4төн кийин 2 сааттай жолдо турган. Бул жолдордо 12 атайы техника күнү түнү тынбай иштеген. Түп кеген кыргыз-казак чек арасында ушул тапта оор техника жол тазалоодо. 10 декабрда Алматыдан келаткан автобус катуу борондон улам жол таппай калган. Ага кыргыз жолчулары жардам берип, автобус ээси кайра Алматыга кайткан. Мындай болчу эмес, катталчу эмес. Болчу бир жарым саатка бир аз ушундай моменттер болчу. Анан мында толук токтобой жаап туруп алды да, кар да калың түштү. Жетише албай калдык. Сөзүн ачык жетише албай калдык ушул. Каракул шаарында да калың кар түшүп, 12 техника иштеп, лыжа базасына бараткан жол да тазаланды. Соц тармактын колдонуучулары Каракулдо жол убагында тазаланбай жатканына даттанган эле. Биз биягын көрүп атсак, ар жагынан туруп ошо нараштыкдан ар жак аркы көчөнүн башынан көрсөтүп аткандар да болду да. Анын үстүнө бул кар дагы тынбай жаады да, тынбай. Тынымы жок жаады. Биз булганактап жааганда биз ары жагына барып кайра бери жагына келгенге чейин даже 5 сантиметр, 6 сантиметр жаап коёту да. Астыры. След бастырчы, жилет бияқта. Калың кар Ош облусунун Алайкы өрөөнүндө да жааган. Тургундар тарткан видеодо белге жеткен карды жирей, мектепке бараткан балдарды, малды көрүүгө болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги ашууларда жол тайгак экенин белгилеп, айдоочуларга жайкы дөңгөлөк менен жолго чыгуу кооптуу экенин эскертип, сак болууга чакырып жатат. Кундуз Кызылжарова, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.